Бишкекте өткөн футбол мелдешинде Кыргызстандын улуттук курама командасы Япониянын командасына жеңилип калды. Оюндун биринчи бөлүгүнүн 41 мүнөтүндө Япония эсепти ачты. Мелдешти тейлеп жаткан аравиялык калыс оюндун биринчи таймы аяктап бара жатканда пенальти дайындаган. Буга атаандаш команданын чабуул коюп келе жаткан футболчусу Такоми Минаминого дарбазачы Кутман Кадырбековдун колу тийип кеткендиги себеп болгон. Ал эми каршылаш тарап кийинки топту экинчи бөлүктүн 53 мүнөтүндө киргизди. Натыйжада Япониянын командасы 0-2 эсеби менен жеңүүчү болду. Япониянын бул жеңиши командалардын тайпалык баскычын өзгөртпөйт. Аталган өлкө лидер болсо, Кыргызстан менен Тажикстан экинчи сапта турат. Кыргызстан экинчи орунда калат. Себеби Тажикстан бүгүн Мьянмага 4-3 эсебинде жеңилди. Спутник KG сайты. Бишкектеги Кыргызстан менен Япониянын футбол кармашында көрмандардын бири оюн таласына чуркап чыгууга аракет кылган. Окуя биринчи тайм учурунда болгон. Тартип бузган адам тосмодон секирип кетүүгө аракет кылган. Укук коргоочулар аны токтотуп жатканда бир кызматкердин погонун жулуп алган деп айтып беришти милициядан. Эске сала кетсек, 10 октябрда Кыргызстан менен Мьянманын командалары беттешип жаткан учурда көрман оюн таласына чуркап чыгып кеткен. Учурда бул маселени Эл аралык футбол федерациясынын тартиптик комиссиясы кароодо. Спутник KG сайты. Президент Сооронбай Жээнбеков балеттин артисттери жубайлар Надырбек уулу Канат жана Ирина Сапожникова менен жолугушту. Мамлекет башчысы аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, бейформал маанайда баарлашты. Алардын профессионалдык ишмердигине кызыкты. Мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып, президент Сооронбай Жээнбеков бул алардын көп жылдык талыкпас эмгектеринин натыйжасы экендигин өзгөчө белгиледи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактуу наамы Мамлекеттик академиялык Мариинск театрынын Приморск филиалынын балет артисти Надырбек уулу Канатка ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Мамлекеттик академиялык Мариинск театрынын Приморск филиалынын прима балеринасы Сапожникова Ирина Константиновна сыйланды. Сыйлыктар Шанхай кызматташтык уюмуна, мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынын өткөрүүгө даярдыктарга жигердүү катышкандыктары үчүн тапшырылды. Буга чейин Надырбек уулу Канат жана Ирина Сапожникова өлкөдө жок болгондуктан маданият ишмерлерине сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасына катыша албай калышкан. Бул жолу алар СССРдын эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдыгына арналган балет аталышындагы балет искусствосунун эл аралык фестивалына катышуу үчүн Кыргызстанга келишкен. Президент артисттерди үйлөнүшү менен куттуктап, аларга узун жана бактылуу үй бүлөлүк жашоо каалады. Кыргызстанга көбүрөөк келип, жайкы эс алууну Ысык көлдө өткөрүүгө чакырды. Кабар KG. Ош шаарында үйлөнүү үлпөт тойдогу кортежде мамлекеттик номуру жок унааны токтотуп, бирок кайра кое берген жол тескөөчүлөргө карата кызматтык иликтөө башталды. Мамлекеттик номуру жок жол тандабас Ош шаарындагы Абдыкадыров көпүрөсүнөн токтотулган. Аталган унаанын алдыңкы айнектери да караңгылатылган болчу. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери Lexus үлгүсүндөгү жол тандабасты токтотушканда анын артынан бара жаткан BMW унаасындагы балдар түшүп, жол тескөөчүлөр менен сүйлөшкөн. Анын жыйынтыгында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери мыйзам бузган унаанын айдоочусуна протокол түзбөй кое беришкен. Мыйзам боюнча айдоочуга караңгылатылган айнек үчүн жана мамлекеттик номуру жок унаа башкарып жүргөнү үчүн айыппул салынышы керек болчу деп айтылат Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында. Турмуш KG сайты. Чүйдө өспүрүм кызды зордуктоого аракет кылган деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. 8 октябрь күнү Ысык Ата районунун жашоочусу арыз менен кайрылган. Анда эртең менен саат 8:55 чамасында өспүрүм кызын белгисиз жаран Кан шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн подъездинен зордуктоого аракет кылганы жазылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары Ысык Ата районунун 30 жаштагы тургуну кармалды. Учурда бардык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүү мурда бир канча жолу сот жообуна тартылган. Лейлек районунда жыл башынан бери бодо мал уурдап сатып жүрүүгө шектелген жигиттер кармалды. Бул тууралуу бүгүн Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда Кулунду айылынын 24 жана 25 жаштагы 2 тургуну кармалды. Алар Лейлек районунун Маргун, Кулунду, Булак башы, Исфана, Коргон, Рават айылдарындагы короолордон бодо малдарды уурдап, Тажикстандын Гафуров районунун 24 жаштагы тургуну менен сүйлөшүп, малды Тажикстанга алып барып сатып жүрүүгө шектелип жатышат. Алар жалпысынан 13 уурлук факты боюнча
чектелүүдө, уурдалган малдар өз ээлерине кайтарылып жатат. Бул фактылар боюнча Жазык кодексинин 200-беренесинин уурдоо негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Турмуш KG сайты.